сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы рабочий столдогу ярлыктардын стрелкасын жок кылуу боюнча болмокчу. Бул жерде азыр рабочий столдо бир канча ярлыктар турат. Ар бир ярлыкта ушундай стрелкалар турат. Ушул стрелкаларды жок кылуу боюнча болмокчу. Ал үчүн компьютерге эч кандай программа же утилита орнотуштун кереги жок. Биз ушул ярлыктардын реестрдеги ордун гана алмаштырып койсок болот. Ал үчүн биз клавиатурадан Windows клавишасы менен чогуу бирге англисче R тамгасыны басабыз. Басканыбызда бизден ушундай выполнить деген терезе чыгат. Бул жерде открыть деген жерге, ушу жерге биз regedit деп жазабыз. Ал үчүн ушул текстти өчүрүп туруп англисче regedit деп жазабыз. Regedit деп жазгандан кийин бул жерден OK деген клавишаны басабыз. Басканыбызда бизден ушундай разрешение сурайт. Редактор, реестр компьютерди изменение кылайынбы деп сурап атат. Бул жерден да дегенди басабыз. Басканыбызда бизден ушундай терезе чыгат. Редактор реестра деген. Бул жерден биз ушундай болуп ачылат. Бул жерден биз биринчиде турган HK classes root дегенди тандайбыз. Биринчиде турган ушуну тандайбыз. Бул папканы ачуу үчүн папканын сол тарабында стрелка бар. Ошол стрелканы бассак, бул папканын ичиндеги папкалар көрүнөт. Биз бул жерден lnk файл дегенди табабыз. Ал үчүн төмөн жака түшөбүз. Төмөн жака барсак, алфавитный тартипте экен, L деген тамгага баралы. Бул жака келебиз. lnk файл дегенди табабыз бул жерден. lnk файл дегенди табабыз. L дегенди барабыз. Бул жерден биз lnk файл деген табабыз. Бул жерде lnk файл деп турат. Ушуну басабыз. Басканыбызда бул жактан параметрлер чыгат. Биз бул жерден ls shortcut дегенди тандайбыз. Бул файлдын атын өзгөртүп коебуз. Ал үчүн мыштын көрсөткүчүн ушу жерге алып барып оң жагын басабыз. Бул жерден изменить деген, переименовать дегенди басабыз. Бул жерге ls дегенден кийин not деген сөздү кошуп коебуз. N тамгасын чоң тамга менен жазабыз. Андан кийин not деп жазып туруп enter клавишасын басабыз. Басканыбызда бул параметрдин аты өзгөрүп алды. ls not shortcut деп. Эми биз компьютерди перезагрузка кылсак, рабочий столдогу ярлыктардын стрелкасы жок болуп калат. Азыр биз компьютерди перезагрузка кылып көрөлү. Биз кайра компьютерди перезагрузка кылгандан кийин рабочий столдогу ярлыктардын стрелкалары ушундай болуп жок болуп калат. Биз ушундай кылып реестрдин жардамы менен ярлыктардын стрелкасын жок кылып алсак болот. Эгерде кайрадан ярлыктардын стрелкасын чыгарып алууну каалай турган болсок, анда кайра клавиатурадан Windows клавишасы менен англисче R тамгасыны бассак, кайра выполнить деген терезе чыгат. Бул жерге биз кайра regedit деп жазып туруп, OK деген клавишаны басабыз. Басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден да дегенди басабыз. Андан кийин бизден редактор реестра деген терезе чыгат. Терезе чыккандан кийин биз бул жерден ошол биринчиде турган HK classes root дегенди ачабыз. Ачып туруп бул жерден lnk файл дегенди табабыз. lnk файл дегенди табабыз. Бул жерде lnk файл деп турат. Ошол lnk файл дегенди табабыз дагы. Бул жерден параметрин өзгөртүп коебуз.
кайрадан биз ярлыктарга стрелканы чыгара турган болсок, бул жерден мод деген сөздү алып салабыз. Ал үчүн мыштын көрсөткүчүн ушул жерге алып барып, оң жагын басабыз. Бул жерден контексттик менюдан переименовать дегенди басабыз. Бул жерден ls дегенден кийин мод деген сөздү өчүрүп коебуз. Өчүрүп коюп, ls shortcut деп жазылат, мурдагы абалга келет. Enter клавишасын басабыз. Андан кийин кайрадан компьютерди перезагрузка кылсак, биздин ярлыктарга кайрадан стрелка коюлуп калат. Ушундай кылып эч кандай утилита жана программасыз эле ярлыктардын стрелкасын жок кылып алсаңыздар болот. Бир эскерте кетчү нерсе, бул реестр менен биз стрелкаларды жок кылганыбызда, бул жерде панель задачтагы баскычтар иштебей калышы мүмкүн. Бул баскычтар, мисалы, бул жерден азыр биз басып көрөлү, проводникке кирип көрөлү. Проводникке кирсек, мына бул жерде проводникти ачпайт. Себеби бул реестрдеги орду алмашып кеткендиктен ачпай калат, ушундай болот. Ал эми бул жактан ача турган болсок, мисалы, рабочий столдон ача турган болсок, ачылат. Мисалы, бул жерден Word ачып көрөлү. Word ачсак дагы мына ачылбайт. Ал эми бул жактан рабочий столдон ача турган болсок, азыр бул жерден Word'ду ачып көрөлү. Мына Word'ду ачсак, бул жактан кадимкидей ачыла берет. Себеби мына бул жерден кадимкидей ачыла берет. Ал эми панель задачтан ушул баскычтар иштебей калышы мүмкүн. Ал үчүн бул баскычтарды кайрадан бул жерден удалить этип туруп, кайрадан жаңыдан кошуп алууга туура келет. Удалить этүү үчүн ушул панель задачтагы программаларга мыштын көрсөткүчүн алып келип, оң жагын бассак меню чыгат. Бул жерден открепить от панель задач дегенди бассак, бул жерден бул баскыч алынат. Кайра бул жакка кошуу үчүн пускка мыштын көрсөткүчүн алып барып туруп, бул жактан кайра сүйрөп ушул панель задачка алып келип коебуз. Ушундай кылып настройка кылып алсаңыздар болот.